Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы. Үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Боро Медиа каналыбыздын көрүүчүлөрү. Көптөрдүн суроосуна ылайык дээрлик бүтүп калган, балким бүтөйүн деп калган үйдүн чыгымын эсептегенге аракет кылабыз. Бул үйдүн аянты 13/7/5/9, 3 бөлмөлүү, коридору жана жуунуучу бөлмөсү бар. Киргенде 2-3 тепкичи менен өйдөрөөк чыгабыз. Узунунан коридор, эң төрүндө зал бөлмөсү, эң чоң бөлмөсү жайгашкан. Ал эми үйлөр коридордун сол тарабында жайгашкан, калган бөлмөлөр. Бул жак болсо биринчи бөлмөсү, терезеси күнгөй жакты карап турат. Бул жерде меш бар, от жага турган. Ушул бөлмө менен мунун артындагы уктоочу бөлмөнү жылытат. Терезенин өлчөмү 1,5 × 1,5. Андан кийинки экинчи бөлмө, бул бөлмөдө эшик да бар, терезе да бар. Бул уктоочу бөлмө. Ошондой эле ашкана бөлмөсүндөгү мештин духовкасы дагы бар арт жагында. Салыштырмалуу жылуураак болот. Жана айтып өткөндөй, ички терезеси чакан жана эшиги бар болот. Коридордо дагы 2 терезе орнотулган, көрүп турасыздар. Катарынан булар күн чыгышты карап турат. Андан кийинки бөлмө, көрүп турганыңыздардай, жуунуучу бөлмө. Бул жердин эшигин орнотуп коюшкан. Бул жер негизи энсиз көрүнгөнү менен бирок узун. Аркы бөлмөлөрдөй эле узундугу бирдей. Эми бул жерге жуунуучу ошол душ кабинасын, же болбосо ваннаны койсо болот, ошондой эле кир жуучу машина жана башка керектүү каражаттарды койгонго кеңири орундуктары бар. Душтан чыгып, кайрадан солго кайрылганда, үйдүн эң төрүндөгү эң чоң бөлмөсү, тагыраагы зал бөлмөсү мына ушул. Бул жер салыштырмалуу кеңири, көрүп турасыздар. Узун туурасы дагы чоң башкаларга салыштырмалуу. Мындан сырткары бул жерде күн чыгышты караган терезеси бар. Башка жагында бирок терезелер жок. Негизи үй чакан, тыкан, жашаганга ыңгайлуу, өтө көп каражатты талап кылбаган, мындайча айтканда капчыктуу үй деп айтсак болот. Коридор дагы узун, өтө тар эмес, орточо. Коридордо дагы 2 терезе бар. Бул жерде 2 чоң эшик. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эми үйдүн долбоору боюнча дагы бир аз сиздерге түшүнүк бере кетейин. Негизи мындайынан түшүндүрөйүн деп аткам, бирок үйдү мындайынан көргөнсүздөр да. Видеодо да ушундайынан, негизи өзү үй ушундайынан салынган. Бул жер болсо көчө. Узун туурасын айтайын, 13 м 70 см 5 м 90 см. Мына жалпы көрүнүшү мына ушундай. Киргенде эле бул жерде баягы мен кирген 2 канаттуу ак пластик эшик бар. Бул жерде 2-3 тепкич бар. Коридордун узуну 9 м 33 см, ал эми туурасы эни 1,5 метр. Киргенде сол жактагы биринчи бөлмө, бул от жаккан бөлмө. Ушул жерде печка бар эле, ошону унутуп калыптырмын. Ол жерде печка бар, от жага турган. Ашкана бөлмөсүнүн узун туурасы 3,7/3,35, же болбосо 3 м 70 см 3 м 35 см. Андан кийин уктоочу бөлмө, бул жерде болсо 3 м 3,35 см бул жер. Андан кийин жуунуучу бөлмө, орусча айтканда душ. Мунун эни 1,70, ал эми бул жагы болсо 3 м 35 см. Эң акыркы бөлмө, бул ошол үйдөгү эң эле чоң бөлмөсү, 3,5 же болбосо 3,55/5,10. Бул жердин узун туурасы ушундай. Бул зал бөлмөсү. Залда 1 терезе бар. Коридордо 2 терезе бар. Уктоочу бөлмөнүн ички тарабында, ошол коридор менен уктоочу бөлмөнүн ортосунда дагы 1 терезе бар. Ал эми ошондой эле эң акыркысы ашканада 1 терезе бар. Күнгөй жакты карап турат. Бул жак күн чыгышты карап турат, бул жак болсо өйдө жакты карап турат. Эми күн чыгышыраак бул жакта эле. Ошондой эле жуунуучу бөлмөдө дагы 1 чакан терезе бар. Мына ушундай үйдүн долбоору ушундай. 13/7/5/9. Чакан, тыкан, мындайча айтканда, орусча айтканда компактный үй деп айтсак болот.
Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе чыгымдар боюнча баштайбыз. Бул Кара Суу шаарында, Кара Суу базарына жакын жерде курулган үй. Жалпы аянты 13,7/5,9. Пайдубалдын бийиктиги 1,20. Пайдубалга жалпысынан 300 метр арматура кеткен. 1 метр 80 сомдон 24 миң сом. Бул Россиянын 12 размердеги арматурасы. Цемент 5 тонна кеткен пайдубал үчүн. 1 килограммы 8 сомдон 40 миң сом. Ал эми шагал 3 камаз кеткен. 1 камазы 8 миң сомдон 24 миң сом. 1 камаз таш кеткен, бул 12 миң сом. Пайдубал куюлуп бүткөндөн кийин ичи толтурулган, ичин толтурганга 4 коба шагыл кеткен. 4 миң сомдон 16 миң сом. Ошентип пайдубалга жана анын ичин толтурганга жалпысынан 116 миң сом акча каражаты кеткен. Андан кийин дубалга өтөбүз. Дубалга 14,700 дана кыш кеткен. Бир данасы жол акысы менен кошкондо 11 сом болгон ар бир данасы. Ошентип 161 миң сом кыштын акчасы. 1 камаз ак кум 12 миң сом. 3 тонна цемент 8 сомдон 24 миң сом. Дубалга жалпысынан 197 миң сом акча каражаты кеткен. Эми чатырга өтөбүз. Чатырга жалпысынан ошол таштамай, стропила, рейка, такта дегендин баардыгы биригип, шлёпка дегендери 150 миң сом акча болуптур. 80 дана шипер кеткен, бир данасы 420 миң. 80 дана шипер кеткен, бир данасы 420 сомдон 33 миң 600 сом. Өткөндө бирөө жазган экен, мыкты неге жазбадыңар деп. Мен мыкты жаздым. 30 килограмм мык кетиптир. 1 килограммы 120 сомдон 3600 сом бул мыкка кеткен. Силифтерге, ошол баягы жаан, кардын суу сага турган силифтерге 7 миң сом кеткен. Тунике 15 миң сом. Бул кайсы тунике десеңиздер, үйдүн батыш тарабында ачык жагы бар, ошол жагын тосконго жалпы рейка жана ошондой эле туникеси ошол 15 миң сом болуптур. Чатырга ошентип жалпысынан 209,200 сом кеткен. Эми шыбакка киребиз. Ичине 1 камаз ак кум кеткен, 13 миң сом. 2 тонна цемент кеткен, 8 сомдон 16 миң сом. Чорный потолок 1 камаз топурак кеткен, 4 миң сом. 5 дана саман пресс кеткен. Бул 200 сомдон 1000 сом. Ошентип шыбакка жалпы 34 миң сом акча кеткен. Эми стяжкага өтөбүз. 1 камаз шагыл ошол стяжка үчүн 8 миң сом, 1300 килограмм цемент 10,400 сом. Стяжкага жалпы 18,400 сомдук курулуш каражаты кетип атат. Эшик терезелерге өтөбүз. Эшик терезелер 4 дана терезе коюлган, ар бир данасы 9 миң сомдон 36 миң сом. Чакан терезе 1,5 миң сом, бул душтуку. Ал эми душтун эшиги 7500 сом. 2 канаттуу эшик 20 миң сом. Жалпы эшик терезелерге 65 миң сом кеткен. Электро жабдыктар, тагыраагы электр чубалгылары, жанагы коробка, автомат щит дегендерге 15 миң сом кеткен. Ал эми мештин каражатына 10 миң сом кеткен. Мештин курулуш каражаттарына. Бул печка. Жалпы каражат ушул үйдүн пайдубалынан баштап шыбак, эшик, айнек баардыгын кошкондо 664,600 сом кеткен. Эми устакылар жөнүндө сөз кылабыз. Пайдубалын 80 миң сомго куюшкан, дубалын 7 сомдон урушкан. Дубалы 14,700 дана кыш, 7 сомдон 102,900. Чатырды 50 миң сомго жабышкан. Усталар чорный потолокту 27 миң сомго басып беришкен. Шыбакты 25 миң сомго шыбашкан. Стяжканы 18 миң сомго куюшкан. Печканы жасаган уста 10 миң сом алган. Ушу электромонтажда анык биле албайтам, бирок 12 миң сом деп жазып койдум. Балким андан бир аз азыраак же көбүрөөк. Жалпысынан усталарга 324,900 сом кеткен. Эми 664,600 сом курулуш каражатына 324,900 сом устакыларга баардыгын кошкондо 989,500 сомго ушул үй пайдубалдан баштап ушул абалга чейин келген. Видео сизге жаккан болсо бөлүшүп, жакты белгисин басып, ошондой эле ой пикирлерди комментарийге калтырып кетиңиздер. Ал эми жарнамалык кызматтын номери 0772 45 60 20.